Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун, урматтуу мекендештер, момун мусулмандар. Орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Орозодогу ибадаттарды, зекеттерди, садакаларды Кудайым өз даргөйүнө кабыл кылсын деген максатта 7-де Аалымдар айсынын теледолбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү темабыз ушул зекет жөнүндө болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ошол биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин аалымы устазыбыз Эмилбек Анартеген келген устаз. Кош келдиңиз, орозоңуз кабыл болсун. Кош келдик. Аллахым разы болсун. Баарыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Алла разы болсун. Элиңиз менен амандашып алыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпы карайык момун мусулмандарга Аллахым баарыбыздын кылган дин эмгектерибизди кабыл кылсын. Алла разы болсун устаз. Орозолор кабыл болсун. Анан бүгүнкү темабыз бир актуалдуу тема. Зекет деп атпайлы, ошол зекет деген эмне устаз, бир токтолуп бериңиз. Зекет деген сөз бул араб тилинен келип чыккан, кыргыз тилине ошол эле мааниде өткөн сөз. Зекет деген сөздүн араб тилдеги мааниси өсүү, көбөйүү, анан экинчи мааниси тазалануу деген мааниде. Ошондо малдын зекетин берип дегенде, мал деген дагы арабча сөз, бул байлык дегенди билдирет. Байлыктын зекетин берүү бул байлыкты тазалоо, ошол эле учурда ошолдун себеби менен байлыгын көбөйүүсүнө зекет берүү себеп болот. Бул зекет негизги ошо тилдик мааниси ушул. Терминдик мааниси болсо, белгилүү бир байлыкка жеткен момун мусулман беришке милдеттүү болгон ибадат ошол зекет. Жакшы устаз, анан ушул азыр биз айрым мусулмандарды билебиз, ушундай берип байгандар бар да. Анан бирок логика салсаң азайыш керек да. Ошо токтолуп берсеңиз. Мисалы, зекеттин сыртынан карасак, акча кемүү болуп эсептелет да. Акчаны кемиткендей болуп калат. Бирок чынында бул кайра көбөйтүү болот экен. Кандай десе, буга жөнөкөй мисал алып келет аалымдарыбыз. Мисалы, сиз өзүңүздүн балаңызга 100 сом берип, ушул 100 сомду ал дагы бирок 2 сом 50 тыйынын паланчага берип кой, берсең эгер калганы сага деп берсеңиз, ал ошол 100 сомду алып туруп чөнтөгүнө салып алгандан кийин, жанагы сиздин эмнеге бергениңизди унутуп коюп, же чөнтөгүнө түшсө эле бунун баары меники деген ойдо, мен өзүм таптым деген ойдо болсо, бул туура эмес. Ошондуктан кайра ошо 100 сомдун келген себеби ичиндеги 2,5 сомун бирөөгө берүү болчу. Ошол сыяктуу адам өзүнүн байлыгына өзү жетпейт экен. Ибадаттагы, байлыктагы баардык нерсе Аллах Тааланын жаратуусу менен болот. Аллах Тааланын берүүсү менен болот. Кедейди кедей кылгандагы өзү эмес, байды бай кылгандагы өзү эмес. Кедей өзү эмес, Алла Таала байды бай кылат, кедейди кедей кылат. Ошон үчүн байлык бердиби, ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бердиби, тааныштар, мисалы, акыл эс берди, ден соолук берди, ошондой кенен рызкы берди. Ошонун ичинде жанагы муктаж адамдардын, Алла Таала айткан Курандагы адамдардын акысы бар. Ошону бергендиги үчүн Аллах Тааланын жанагы вазифасын аткарып аткандыгы үчүн, шүгүр кылып берип аткандыгы үчүн Аллах Таала андан дагы көп көбөйтүп берет иншалла. Себеби ушунда. Устаз, анан Алла разы болсун. Бул оруз айдагы берилген зекет менен башка айда берилген зекеттин айырмасы. Зекет милдет болгондон кийин кайсы учурда да берсе боло берет. Негизи бай болгондон кийин ошол күндөн баштап 1 жыл өткөндөн кийин берүүгө милдеттүү. Бирок момун мусулмандар ошол оруз айында берет, анткени бул айда көптөгөн сооптор убадаланган. Башка күндөрү мисалы берилген сооптордон оруз айында берилген сооптор эсе-эселеп көбөйөт. Ошондуктан көбүнчө мусулмандар ушул оруз айында бергенге аракет кылышат. Биринчиден, экинчиден жыл санаганга дагы оңой болот балким. Бирок негизи зекет маселеси, негизги максаты бул муктаждыкты жоюу. Ошондуктан мисалы бир зекетке татыктуу адамдын муктаждыгы орозодо эмес болуп калса, ошол учурда берген дагы да жакшыраак болот. Анткени жанагы муктаждыгын жоюп, Аллах Таала иншалла ошол зекетин кабыл кылат. Жакшы, бул эми сиз айткан муктаждык жоюу деп элеңизби? Ошол социалдык маселелер, көп маселе чечилип калат, мамлекетке да жардам болот. Анан ушул зекеттерди кимдер алат устаз? Зекеттерди Куран-ы Каримдерде зекет алуучу аснафтар деп коет, түрлөр
Бул 8 түрү айтылат. Ошонун азыркы күнү 7 түрүнө берилет. Бул биринчи кезекте кедейлер, анан кембагалдар, кедей менен кембагалды эки сөз менен келет. Анан кээ бирки аалымдар айырмалайт. Мисалы такыр эч нерсеси жок, үйү дагы жок, көчөдө калган бирөөнү башка бир мискин деген сөз менен айтса, мисалы, ал эми бир аз малы бар, бирок бай эмес болсо, факир деп коет. Ошол сыяктуу кедейлер, кембагалдар, анан Алла жолунда жүргөндөр, дин жолунда жүргөндөр, анан карыздарлар, карызга баткандар алат. Карызга баткандар алат. Бул жерде карыз дегенде, мисалы, бизде деле азыр кээ бирде жанагы магазиндерге жаздырып кетишет карызгачы. Анан ошондой адамдарга дагы барып, эгер алар ушул дайыма карыз менен жүрсө, магазинге жаздырып анын алып жүрсө, ошону төлөш дагы зекет болуп эсептелет. Бирок бул жерде бир шарт бар. Жанагы карыздын ээси өзү билиш керек, анан ошол биринчи кабыл кылыш керек зекетти. Кабыл кылыш керек. Кабыл кылбаса кийин төлөйт. Эгер кабыл кылбай эле барып, мисалы магазинде бир деттер болсо, ошол жакта карыздар жазылган болсо, аны эсептеп туруп эле ушулардын атынан мен төлөп койдум деп төлөп койсо, анда бул садака болуп калат. Зекет болбойт. Анткени зекеттин дагы бир жанагы айырмачылыгы, зекет адамдын мүлкүнөн чыгып, жеке мүлккө түшүш керек. Ошон үчүн мисалы жеке мүлк болбогон, мисалы коомчулук пайдаланган жерлерге дагы зекет өтпөйт. Мечитке берсе зекет өтпөйт, мечиттин пайдасына. Мечитте атайын жакырлар үчүн топтолуп туруп аларга таратылып берсе өтөт. Бирок мечиттин пайдасына, жол салганга же кайрымдуулуктарга берсе, мындай жалпы, анда өтпөй калат. Жеке кишинин мүлкүнө жана колуна өтүш керек болот да. Жакшы тас. Анан ошол садака менен зекеттин айырмасы, же болбосо фитр садака ушуга да токтолуп берсеңиз. Садака менен зекеттин айырмасы бул биз азыр 3 нерсени айттык. Садака, зекет, фитр, садака, анан садака. Садака деген баардык эле жакшылык иштерди айтабыз. Бирөө үчүн мисалы кылынган жакшылык бул садака болуп эсептелет, Алланын ыраазычылыгы үчүн кылсаңыз. Анан ал бирөө бай болушу мүмкүн, бай болбошу мүмкүн. Айырмасы жок. Кимге болсо дагы, мусулман болбосо дагы берилген жана кайрымдуулук садака деп аталат. Бул милдеттүү түрдө болбойт мусулманга. Садака фитр деген сөз, бул фитр деп орозо айы бүткөндөн кийин айт намазы бар го. Ооба. Ошо ай бүткөндөн кийин айт намазына чейинки учурда важип болуучу садака. Буну Рамазандын ичинде берсе болот. Намаз учурунда, намазга чейин уже бериш милдет болуп калат. Андан кийин карыз сыяктуу болуп калат да. Айтор бунуку бизде важип болуп туруп, кимдин эгер байлыгы мисалы киреш алып келбесе дагы нисопко жеткен болсо, анда садака фитр бериш важип болот. Бул азыр зекеттен айтып коеюн. Зекет деген бул Аллах Таала тарабынан милдеттүү түрдө берилиши важип болгон ибадат. Бербесе күнөөкөр болот. Бербейм деп, парыз эмес деп танса капыр болот, Кудай сактасын. Бирок парыз экенин билип, бирок ыйманы алсыз болуп бербесе күнөөкөр болот. Берсе милдеттен кутулат, соопко татыктуу болот. Эми байлык жөнүндө айта турган болсок, бул жерде мен жанатан бери нисоп деп атамын да. Ооба. Нисоп деген сөз бул 85 грамм алтындын кунуна келген нерсенин баары нисоп болуп эсептелет. Мисалы азыркы күнү эсептеп чыгышты, мен карай элекмин. Бир канча бир мисалы 3,5 миң, 3 миң доллар болушу мүмкүн. Кимдин эгер негизги муктаждыктарынан сырткары, жеген ичкенен, жашаганын негизги муктаждыктарынан сырткары ошончо көлөмдө, азыркы нисопту айтабыз, мисалы ошончо көлөмдө акчасы болсо, анда зекет беришке важип болот. Бирок бул кээде акча эмес, башка бир нерседе болуп калышы мүмкүн да. Мисалы бирөөнүн кийими бар, товарлар. Жок, кийимдер бар, өзү эле колдоно турган. Мисалы шубалар бар, же алтындар бар аял кишинин мисалы. Анан аларды өзү кийет, сатпайт, сатып калган эмес, бирок колдонгонго алган. Же сандыкта жаткан, жөн эле жанагы тойлорго барып аткан кездемелер бар деп коелу. Жолуктар, кийилбеген калпактар. Ошолордун суммасын баарын алып келип эсептегенде жанагы акчага жетсе, ал чирип кеткен болсо деле, кийим кийилбей калган болсо деле жетсе, анда садака фитр бериш важип болот, зекет бериш важип эмес. Ошо садака чирип кетсе деле, чириген, кийилбеген кийим болсо деле, жөн эле үйдө турабы,
байлык болуп эсептелет да. Ооба. Ошон үчүн анын үчүн зекет бериш важип болот. Бул бир эле учурда мисалы эгер аалым болсо, аалымдын китептери канчалык көп болсо дагы ага бербейт. Уста болсо, алынын станоктору канчалык кымбат болсо дагы ага бербейт. Бирок бирөө уста, бирок китеп бар үйүндө. Атасынан калган көптөгөн китептери бар. Том-томчу мисалы. Баарын суммасын эсептесе $3000 ашып кетет. Өзү окубайт. Кесип ал эмес. Андай боло турган болсо анда ошонун үчүн садака фитир бериш керек болуп калат да. Садака фитир. Бул жерде жанагындай киреше алып келбеген, бирок байлык болуп эсептелген нерселер болуп атат. Ошон үчүн биздин Кудайга шүгүр эми кыргыздардын көбү эле садака фитир берүүгө милдеттүү. Алла разы болсун. Анан ушул зекет да эмнелерден алынат? Зекет байлыктан алынат негизи. Акчадан алынат. Бул алтын менен күмүш деп айтылчу мурун. Эми бүгүнкү күнү акчадан ошол акчанын кантип эсептейбиз? 85 грамм алтындын кунунда болгон акча байлыгы болсо, ошодон алынат 2,5%. Анан товарлардан алынат. Товардан акчанын ордуна эсептейт. Мисалы, коёндон зекет алынбайт. Бирок атайын багыш үчүн коён баксаңыз, сатыш үчүн коён баксаңыз, анда товарды алчы, ушу товардын акчасын эсептейсиз. Же тооктон зекет алынбайт негизи. 40 тоок болсо бир тоок бербейсиз мисалчы. Бирок ошол 1000 тооктору турган тоогунун жанагы өз баасы канча болсо, ошол акча деп эсептелинет дагы, андан дагы зекет алынат. Демек, тоок фермалары бериш керек болуп калат экенден да? Ооба, акча катары 5 миң, 10 миң, 100 миң деп баккандар. Ооба, товар катары бериш керек болуп калат. Мал жандыктардан койдон алынат. Эгер 40 кой болсо 1 кой, 120 кой болсо 2 кой дегендейчи. 201 кой болсо 5 кой ушундай болуп эсептелет. Уйдан алынат. 30 уйу болсо 30га чейин бербейт. Эгер 30 уйу болсо анда ал бир торпок берет. 30-ден өткөндөн кийин, 30 болуп, 30 баш болгондон кийин. 30 баштан кийин. Ошонун ичинен бир торпок берет да. Төөдөн эми бизде азыр төөдө эле жок, эчки менен кой бирге эсептелинет. Бирок ушул малдар бири-бирине кошулуп кетпейт. Мисалы 5 уyu 30 кою бар деп коелу. Ооба. Экөөнү кошуп эсептебейсиз. Эгер 40 кою болсо өзүнчө эсептелет, анан 30 уyu болсо өзүнчө эсептелет. Ошо төөдөн кандай берилет мисалы эми? Төөдөн бир төөдөн бир кой берет. 5 төөдөн бир кой берет да. Бизде азыр жылкы маселеси бар. Ооба. Жылкы маселесинде биздин Ханафи мазхабында бир аз талаш, бирок туурасы ошол жылкынын жанагы баасынан 2,5% бериш керек болот. Же бир жылкыга 1 динар бериш керек болот да. 4,10 жок 125 грамм алтындын акчасын бериш керек болот. Бул жерде жылкы анан бээ менен ат аралашып мындай көбөйө турган болуш керек да. Тай кунан дегендей. Ошондо 2 баштан көп, эгер ал жерде 2 түрдүү 2 жынста болсо. Бирок бизде азыр маселе көбүнчө мындай козголот. Кээ бирки адамдар, байлар жөн эле жылкы алат дагы, атты алат, мисалы айгырды алып туруп, аткайын атканага камап коюп коет. Анын өзүнүн багуучусу бар, ал эмгек акысын алат, мисалы бир айда бир жолу, бир ай сайын берген жеми бар, уколдор бар, тиш доктору бар алардынчы, мисалы жылкылардын. Бирок ал жылкыдагы баягы бээ болгон үчүн көбөйбөйт. Бирок ал жылкынын баасы башкалардан караганда 10 эсе, 100 эсе кымбат болуп калышы мүмкүн мисалы. Ушуну кандай эсептейт? Бул дагы байлык болуп эсептелеби? Зекет берилген десе, туурасы ушул дагы зекет берилген байлык болуп эсептелет. Анткени аны сатса болот да, кийин байлык болуп калат. Ошон үчүн 2,5%-ын бериш керек болот. Ошол аргымактар бар эмеспи? $1 миллион, $5 миллион деген жылкыларчы баягы улака же болбосо күлүк. Ооба, буну биз жылкы катары эмес, байлык катары, товарга кошуп эсептейбиз. Демек ушундай кетет экен да. Ушул жанагы зекет дегенде ушул устаз кээ бирлер мындай бир датаны белгилеп келип беришет экен да. Анан убактысында мындай каралганбы? Кандай жакшыраак болот? Зекет берүү милдети жүктөлгөндөн кийин аткаруу убактысы айтылган эмес. Бул мындай деген сөз да, мисалы бүгүн адам бай болду. Ооба. Дароо бер деген эмес да шарият. Бирок бир шарт койгон, 1 жылдан кийин берет депчи. Ошондо бүгүн бай болсо, кандай бир себептер менен мурас алып, мисалы бай болуп калсанда, 1 жылдан кийин жанагы байлыгы нисоптон азайып кетпесе, анда зекет берет.
Бирок бул 1 жылдан кийин зекет бериш керек деген бул шарт, жанагы шартты өкүмдү толуктоочу шарт болуп эсептелет. Мейли. Бул жерде 1 жыл айланганга чейин эле берип койсо болот да, 1 жыл өтө эле келе. Мисалы, зекет беришиңиз керек болот бир тууганыңызга. Ал үйгө муктаж. Анан бир 2-3 жылдык, 5 жылдык зекетиңизди бир эсептеп туруп берип койсоңуз боло берет. Адатта өтө берет, соодаңыз жолго түшүп калган болсо, болжолдоо эсептеп туруп, ошону алдын ала 1-2 жыл алдын ала берип койсоңуз деле өтө берет. Мындай болсо чусас, зекет берейин деп аткан, анан кожоюн өтүп кетти. Анан ошондой маселелерде кандай шарият эмне дейт? Анан берилбей калды да. Ошол жерде жанагы 1 жыл ушул жерде эске алынат да, 1 жылдын ичинде өттүбү же 1 жыл толуп калгандан кийин, 2-нчи жыл башталгандан кийин өттүбү? Эгер 2-нчи жыл башталгандан кийин өтсө, жанагы мындай болуп жаткан адам мындай болуп тур, ал ошол берип жүрчү экен, дайыма берип жүргөн. Анан кийин былтыркысын берейин деп, кийин учурда баягы өтүп кетти, автобустан өтүп кетти, ошо менен баягы акчалары аябай талаш тартыш болуп мындай эме болду дейт, ошо берилбей калды дейт да. Автокырсыктан өтсө, ал осуят кылганга жетишкен жок да. Эгер осуят кылганга жетишпесе, анда мураскорлору өздөрү билишет. Берип койгон жакшы мураскорлорго. Эгер осуят кылганга жетишип, менин 1 жылдык зекетим калды, берип койгула дегенден кийин өткөн болсо, анда берүүгө милдеттүү болот. Биринчи кезекте зекет берилет, ошо карыздар берилет, андан кийин мурас бөлүнөт. Демек, ушул нерсе каралат экен да. Осуят кылса, эгерде осуят кылбаса, дегендей. Дагы бир нерсени айта кетейинчи, эсимде барда. Көбү менден, эми бизде мындай суроону көп сурайт да. Менин айлыгым мисалы 50 000, ошодон 10% зекет беремби депчи. Кээ бир адамдардын түшүнүгүндө айлык маянадан 10% үшүр бериш керек деген түшүнүктүү бар экен. Бул туура эмес, анткени бул башка диндерде болушу мүмкүн, мисалы десятина деп башка бир диндерде болот. Мусулмандарда андай эмес. Мусулмандарда жалпы байлыгын 1 жылга бир эсептейт. Ошол жалпы байлыгы негизги муктаждыгынан сырткары жанагы 85 грамм алтындын кулунда болсо, анан кийин берет. Ага чейин болсо зекет важип эмес, бербейт. Бербейт. Анан ушул жанагындай маселелер. Зекет бергиси келип атат. Зекет берем дейт да, ама карызы бар өзүнүн. Ошо негизги муктаждыктын ичине карыз кирет. Эгер карыз бергенден, карызына акчасын чыгаргандан кийин калган акча зекеттин жанагы көлөмүнө жетпесе, нисоптун көлөмүнө жетпесе, анда бербейт. Карыз зекетти тосуп турат да. Анткени кулдун акысы, пенденин акысы пендеге Алланын акысынан караганда өйдөрөөк турат. Биринчи пенденин акысын берип туруп, андан кийин Алланын акысын бериш керек болот. Жакшы да, анан пайгамбар ушул зекет жөнүндө да эмнелерди айткан? Кандай осуяттар бар? Жана карыз маселесин айта кетейин. Жанагы карыз эми 2 түрдүү болот да, мөөнөтү келген, мөөнөтү келбеген болуп. Мөөнөтү келбеген болсо, мисалы рассрочкага алган болсо, бир канча 10 жылга, анда зекет бере бериш керек болот. Мөөнөтү келип калган карыз жөнүндө айтылды азырчы, ошону айттык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зекет жөнүндө эми көптөгөн хадистерди айткан, бирок негизинен бул жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси, зекет бул байлыкты сактоочу, садака оорудан тосуучу деген хадистер айтылат да. Анан аяттар келген буга. Ачык аяттар келген, көбүнчө ушул намазды айткандан кийин зекет бергиле деп буйруган аяттар бар. Анан эң биринчи жанагы мунафиктар үчүн, 200-дүлөр үчүн эң оор болгон ибадат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өткөндөн кийин ушул зекет берүү маселеси болгон. Ошон үчүн исламда бул дене менен кылынган ибадат бар, байлык менен кылынган ибадат бар. Ошо байлык менен кылынган ибадаттын эң негизгиси зекет. Устаздан дагы мындай суроо берип атат да, бир көрүүчү, ошол зекет дегенде ошол мен акчаны 2-ге бөлүп чогултам дейт. Зекет бере турган өтүнчө, анан мындай берки акча бар дейт. Ал эмне десе, ал ошол кээде мындай жандай туура эмес акчалар кошулуп кетет окшойт да. Тагыраак айтканда арам акчалар кошулуп кетет окшойт. Анан ушундай кандай өкүмү кандай болуп калат? 2-ге бөлүп койгон жакшы экен биринчиден. Анткени мисалы бирөөнүн магазини бар деп коелу. Ооба. Анын магазининин кирешесинин 10% алкоголдон турат. Ооба. Мисалычы 100 000 сом киреше тапса, мисалы, ошонун 10 000 сому алкоголдон келген киреше. Ушул 10 000 сом арактын ордуна келген киреше буга эч качан адал болбойт да. Муну чөнтөгүнө салса деле анык болуп эсептелбейт. Ошол арак саткан акчага барып самса кылып жаса, ал дагы арам самсаны жеген болуп калат да.
ошондо пулуну бөлүп карап туруп, кээ бирде мындай маселе болушу мүмкүн. Бирөө атайын гостиница курат, гостиницанын талаптарынан кийин кара сатылыш керек, ошону эмне кылам деп сурашы мүмкүн да. Андай боло турган болсо, атайын топтоп туруп, анан бирөөгө өтө нанга муктаж болгон, жанагы өтө жакырга бериш керек болуп калат. Бергенде садака эмес, кутулуу иретинде болот. Бирок колдон келсе жанагыны кылбаш керек албетте. Андай соода жок, аракты сатпаш керек. Эми сатып атат деп коелу. 60%-нан кирешесинин 60%-нан көбү адал оокат менен келген, адал жол менен. Ал эми азы ошол арам жол менен келген. Ошол учурда дагы зекет бериш керек болот бардык эле акчасына. Көптүгүнө карайт да. Бул эми чоң тема. Мында зекетке 25 жарым саат, 1 саат аздык кылат да. Баягы колдон келишинче ушу элден келген суроолорго жооп бериңиз. Аллах ыраазы болсун. Орозоңуз дагы Кудайым кабыл кылсын өз дарбөгүндө. Анан бир жакшы элиңизге бир жакшы бул айда ошол зекеттерди Кудайым кабыл кылсын. Кимде берсе, оны силе берсин дейт го. Жанагы бул айда, башка айда азыр кыргыздар үйрөндү устаз. Жылдан жылга силердин агартууга кошкон салым менен зекет бергендер, садака бергендер көбөйдү. Социалдык маселелер чечилип атат, Кудайга шүгүр. Бир жакшы бир мусулмандарга дуа кылып бериңиз эми. Амин. Я Аллах, я Рахман, я Хайюл, я Кайюм, я Хайюл, я Кайюм. О жаткан Аллахым, кылган ибадаттарыбызды, тоскон орозолорубузду кабыл кыл. Аллахым, жүрөгүбүзгө ыймандуулукту сүйдүр, такыбалыкты сүйдүр, ибадаткөйлүктү сүйдүр, зекет берүүнү сүйдүр. Аллахым, жүрөгүбүзгө капырлыкты жек көрдүр, эки жүздүүлүктү жек көрдүр, коркоктукту жек көрдүр. Аллахым, күнөө кылууну жек көрдүр. О жаткан Аллахым, ушул берип жаткан зекеттерибиздин баарын өзүң кабыл кылып, чын ыхлас менен сага берүүнү насип кылып, Аллахым, байлыктарыбызга байлык көбөйт. О жаткан Аллахым, мусулмандардын муктаждыктарын, кедейлердин муктаждыктарын байларынын байлыгы менен жойдур. О жаткан Аллахым, мусулман коомчулугун шүгүр кылган байлардан кыл, жана илимине амал кылган аалымдардан кыл. О жаткан Аллахым, акыйкатты акыйкат көрсөт, дайыма аны ээрчит бизди. Жалганды жалган көрсөт, андан бизди алыс кыл. О жаткан Аллахым, шайтандын васвасасына, нафстин азгырыгына азгырылбай, бир туура жолуңда дайыма бекем болуп жүргөнгө баарыбызга насип кыл. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар бирахметика я архамар рахимин. Орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу мекендештер, мусулмандар, Кудай Таала ушул туткан орозолорду кабыл кылып, зекеттерди, садакаларды Кудайым кабыл кылсын. Алдында Райсын теледолбоор бүгүнкү эфирин соңуна келип калды. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.